Бул күн Талаш шаарынын тургуну Гулиза Нуржанова үчүн өзгөчө мааниге ээ. Ал 11 жыл окуган мектеп босогосун акыркы жолу аттап, келечекке ишенимдүү кадам таштоодо. Юрист болууну кыялданган Гулиза үчүн бул учур чоң жолдун башталышы. Бул мектептин өзгөчөлүгү, бул немис тил. Немис тилден биз шпрах диплом тапшырабыз. Шпрах диплом боюнча биз Германияга кетебиз. Германияга кеткендер биздин мектептен абдан көп. Бүгүн биз однокласстиктер менен, мугалимдер менен коштошуп жатсак дагы 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин көрүшөбүз, ар дайым көрүшөбүз. Бардык бүтүрүүчүлөргө калоо тилегим өз кесибин тандап, жакшы окуп, ата-энесин кейитпей, жакшы адамдардан болуп өсүшүн. Ошону каалайм. Майрамыңыз менен бүгүн акыркы коңгуроо салтанаты облус аймагы боюнча ар бир мектепте өзгөчө майрамдалууда. Бүгүн облус аймагы боюнча миңдеген бүтүрүүчү мектеп менен кош айтышып, чоң жолго, даңгыр жолго өз кадамдарын ташташууда. Ушундай эле өзгөчө салтанат бүгүн Талаш шаарындагы номер 3 Камалбек Дарданов атындагы орто мектебинде өзгөчө майрамдалууда. Бүгүн Талас облусу боюнча 2991 бүтүрүүчү мектеп менен кош айтышты. Анын ичинен 54 окуучу Талаш шаарындагы номер 3 Камалбек Дарданов атындагы мектептин бүтүрүүчүлөрү. Майрамдык салтанат маданий программалардын коштоосунда жана 2024-2025 окуу жылында окуудагы ийгиликтери үчүн бүтүрүүчүлөрдү сыйлоо менен уланды. Бул күндү бүтүрүүчүлөр 11 жыл окуган мектебин, андагы мугалимдерин кыйбай өзгөчө толкундануу сезиминде өткөрүп жаткандарын жашырган жок. Аябай бактылуу күн болуп атат. Биринчи жолу ушундай болуп атканына аябай сарсаноо, эжекелерибиз менен коштошкондо аябай татоо болуп атат. Келечекте мен Германияга кетем, өзүм профессиям менен. Бишкекке эле экзамен тапшырам, косметолог профессияга болот. Мен баары 11 класстарга жакшы окууларды каалайм, жакшы университеттерге тапшырсын. Акыркы коңгуроо бүтүрүүчүлөр үчүн коштошуу болсо, мугалимдер үчүн дагы бир муунду чоң турмушка узаткан улуу күн. Бул күн алардын да жеңиши, алардын да салтанаты. Менин классымда 28 окуучу бүтүп атат. 10 эр жүрөк жигиттерим жана соло ийкемдүү 18 кызым бүтүп атат. Мен бүгүнкү күндө өтө кубанычтамын. Булар менен ар дайым сыймыктанып келем. Алдыңкы ийгиликтерди жаратып келатат. Кудай буйрса, келечекте жакшы кесиптин ээси болот деген үмүттөмүн. Андан сырткары ошо балдарын бири-биринен кем калбай, ортодо жакшы ийгиликтерди жаратып, келечекте жакшы бир Кыргызстанга керектүү кесиптин ээлери болот деген ишеничтемин. Аяктап бараткан окуу жылы Талас облусундагы билим берүү тармагы үчүн жемиштүү болгон. Алсак 30 окуучу республикалык олимпиадага катышып, анын ичинен 2 окуучу байгелүү орундарга ээ болгон. Ага катар спорттук, маданий иш-чараларга активдүү катышкан 100дөн ашык окуучулар кыйла ийгиликтерди багындырышкан. Быйылкы окуу жылын облус аймагы боюнча 11 классты 2991, ал эми 9 классты 5211 окуучу аяктоодо. 2024-25 жылы Талас облусу боюнча 55660 окуучу бүтүрүп жатат. Быйылкы жылдан абдан жакшы билим жетишкендиктери болду. Республикалык олимпиада боюнча номер 2 мектеп биологиядан, ал эми чет тилдер лицейи чет тилдер боюнча алардагы орундарды алып келип беришти. Эми буйрса мамлекеттик аттестациялык экзаменди Кудай буйрса бардык окуучуларыбыз даярдап айта алабыз. Эң жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп бере алышат. Бүтүрүүчүлөрдүн окуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында Талас облустук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери иш жүргүзүп, көзөмөлдө турушту. Бүгүн 7:30 баштап ар бир мектепке жана окуу жайларга шаардык жана областтык ички иштер башкарманын кызматкерлери бекитилген. Мектептен тышкарыдагы жалпы эс алуучу жайларда, кафе, ресторандарда, коомдук жайларда, жаратылыш коюнунда дагы рейдтик иш-чаралар улантылмакчы. Бул иш-чаралардын максаты жалпы эле ошо өспүрүмдөр арасында кырсыктардын, бөөдө кырсыктардын жана кылмыш окуялардын болтурбоо максатында жүргүзүлүп атат. Майрамдык салтанат акыркы коңгуроонун кабылышы менен жыйынтыкталды. Чолпон Сабитова, Калмурат Миманбеков, Зина Акматова, Талаш шаары.